Бүгін пятница, жума. Жигиттер, ассаламу алейкум туугандар. Ушул ласточка менен бүгүн жумушту кылабыз. Анан өткөнкү видеода айттым эле го, камереге шторка заказ кылып койдум деп. Ошону көрсөтөйүн да силерге. Мына камереге шторка заказ кылдым эле да. Мына көргүлө да. Что-то мага жакпады, мында ичине кирбейт экен да. Ичине кирбейт экен. Как-то не очень профессионально сделано, да. Ну, а так жакшы эле экен мына. Кичине көрүнөт экен водитель, а так мощный экен. Нерде дагы бар. Мынантип чыгып турат экен да. Ушунусу жакпады мага. Мындай ичине кирбейт экен. Туугандар, жумушту баштайбыз. Бүгүн жумуш жакшы баштанат. 12 саат промокод менен. 12 саат промокод каяктан алдыңыз шаха дегендерге айтпайм. Яндекс билип калса, өлөт, бербей коет. Ошого жумушту баштайбыз жигиттер. Мына шторка мага жакпады, потому что такой неаккуратный турат экен да. Все торчит здесь, свистит, брестит. Мындай неаккуратный турат экен. Жакпады мага. Конечно, жакшы экен мындай шторка болгон, что водитель справа слева не очень видно, да. Кичине солнце защита кылып турат экен. Машина капкараңгы болуп калат экен. Так, коэффициенттер не болуп атат Москвада? Мына коэффициент карагыла. Коэффициент жинди жанып атат. 12 саат промокод менен бүгүн примерно 15-20 кайрыйм го жигиттер. Видеода башында лайктардан басып, каналга катталып, оюңуздарды комментарий жазып койгула. Биз бүгүн жумуш кылып силерге көрсөтөлүк. Конечно, 20-15 иштейм деп чыкпайм. Насибинче пешине жазылганды иштейбиз. Канча Аллахым берсе ошону алып, секин үйгө кирип кетип калабыз. Только тариф комфорт плюс, машина заправлен, машина мойка болгон, таптаза. Короче, все готово, да? Салам алейкум. Салам алейкум. Это комфорт плюс относится? Да, да, комфорт плюс. 21 год. Все понял. Все, давай. Короче, на Дагестан бала окшойт. Камри комфорт плюс өтөбү дейт. Конечно, у нас же 21 год. Так, кеттик. Жумушту баштайлы, көп сүйлөбөйүн. Силерден лайк, подписка, бизден жакшы видеолор чыгарыш. Кеттик. Туугандар, ушундай машина айдайм дегендер, билесиңер, таксопарк рулимден айдайм. Таксопаркта рулимде эмне преимуществосы бар? Машиналар жаңы туугандар. Машина 3,5 миңдей машина болуп калды. Машинаны тандап минесиңер туугандар. Экономдон баштап бизнеске чейин машиналар бар. Машиналар көрүп атасыңар, нормальный состояние, экрандай номер жазып коем. Ошого чалып, заранее бронировать этип койсоңуздар болот. Мына машина жакпай калды, барып башка машинага алмаштырып алсаңыз болот. Туугандар, бизнеске дагы машиналар бар. Шахадан келдим десеңиз 2 күн бесплатный аренда болот. 3-күн күндөн баштап төлөйсүңөр. И еще правода комментарий болсо деле ушул номерге чалып, заранее машина алып иштесеңиздер болот. Короче, мындай айтканда жигиттер, таксопарк көптөн бери ушул таксопарк менен иштешип атам. Мен деле ошол жерде жүрөм, анча-мынча барып, ушул таксопарктан машина алып иштесеңиздер болот. Конечно, ушул номерге чалып, бронировать этип койгула туугандар. Номерге чалсаңар, өзү полный информацияны жөнөтөт. Кандай машина бар, кандай машина жок. Бар жогу ушул номер менен связь кыласыңар. Жигиттер, биринчи заказ 10 минут. Давай уже 400 сом. Жок. 449 сом экен, 450. Дагы бир заказ берди эле. Так, мынабы промокод болсо жакшы туугандар, а? Вообще комиссия бербейсиң. 450 калат. Өтө сонун. Азыр бир заказ берген, ошого кетип атам. Что-то мына шторка мындай жакшы экен, баары бирчи. Кап-караңгы болуп калат экен почти. Водитель көрүнбөй. Коэффициент жакшы жанып атат. Эшикте жаман ысык болуп атат го. Кондиционер жагып алгам.
Muna qaragıla ысык болуп атат эшикте. 450 сомго биринчи пачынды алып келдик. Жакшы. 450 сом таза калат. Промокод күнүнө ушул промокод болсо, иштеп жүрө берсең комиссия бербей Яндекс жетиме. Айла жок да эмне кылайлы. Lablaringdan ortiq qolmayman bu sitan lablaringdan oxir to'ldi sabr kosi hamosi va marosi behazillik shorosdan ammo endi bo'lmayman bilan hattoki do'st ham keraksiz qiynoqlarni aytma keragi bor Jetim eshikni chopadi go. Tuğanlar bular iti менен сүйлөшүп атат го, 12 минут. Жирный заказ болду, 967 сом. Без комиссия. Дагы бир заказ бердиле. 7,5 километр 20 минут. Жетим ити менен сүйлөшүп атат го, тугандал бу. Азыр келебиз, подожди, успокойся, сейчас приедем, малыш мой. Успокойся, сейчас приедем, я тебе еда куплю, дейт. Итине. Зато 12 минутта 1000 сом, 967 сом, конечно. Пусть будет ровно считать этип койдум, 1000 сом. 12 минутта мощный эмеспи тугандар. Булар ити менен сүйлөшүп жүрө берсин, биз биякта акчаны кыла беребиз 12 минутта. Пока что азыр бир дагы заказ берди. 35 менен 7,5 километр 20 минут. Жакшы тугандар. Пока что движение жакшы болуп атат, заказ тынбай берип атат, сразу берип атат. Анан жигиттер ошентип ити менен чыкса заказды ала бергиле с собакой. Если заказы келгенде чоң ит болуп калса, конечно, давайте я не повезу такую большую собаку дейсиңер. А если кичинекай мына меникидей кичинекей болсо, жакшы эмеспи? Карагыла 12 минутта 1000 сом берип тугандар. Жакшы да. Так что ошондой опцияны жагып койгула с собакой. Кичинекай ит чыгып койсо алып кое бересиңер. Мен кеттим заказга. Так, жигиттер заказды алып кел. 23 минут 996 сом. Тоже 1000 сом. Виданан чыгып койдум, кичине перекур кылайынчы. Погоданы карагыла. Погода мощный болуп атат. Иш жакшы эле болуп атат туганда. İştese болот. Так, кайсыл жерге токтосом, перекур кылыш керек болуп атат. Приоритет 40 дейт. Тугандар, ошондо мына бир көргүлө да. 4 заказ кылдым, 2854 сом болду. Ошол 4 заказга примерно 25 километр жүрдүм да. Примерно барды короткий заказдар болду го. 10 минут, 8 минут, 15 минут ошондой. Мына акыркы 23 минут болуп кетти. Коэффициент не дейт? Коэффициент жанып турат, кичине бар коэффициент. Там секин айда берейин да, азыр коэффициент мени алабыз. Кайтып келдим кең Москва шаарына кереметсиң керексиң сен барына ким бирөөгө бакыт бердиң аш бүгүнне кебирөөнүн калдың окшойт карына ким бирөөгө бакыт бердиң аш бүгүнне кебирөөнүн калдың окшойт карына О Москва көндүм сага аябай иштеп жүрөм мысык сууга карабай Saat деле 9 болуп кетти тугандар. 16 минут. Канча болуптур?
710 so'm. Daha bir zakaz bergen. Так, bu yerden razvorot qilayotganmiz. Razvorot qilayotganmiz tuğanlar. Koeffitsient o'lib qoldi qo'y. Koeffitsient o'chib qoldi. Kef yo'q вообще. Koeffitsient o'chib qoldi yigitda. Buna jashi o'tgandan keyin adam tabletka men jashab qoladi o'xshaydi, ha? Mana qarag'ala. Bosh urib o'tadi cho'ta. Bosh urib o'tadi cho'ta. Bilmem nasrayna normal bar joq. Klientler bilan urushmadim, bar joq. Normal o'zidan o'zi bosh urib qoldi o. O'sha cho'ngdor jash o'tgandan keyin qanday jash o'tadi? Shaqa o'sha молодойsin deganlar tuğanlar 30 ga kirdim. Daha 10 yıldan keyin 40 ga kiraman. Yani işte qarib qoldik da уже. Buna zakazga boraylik. Hozir buna tabletka yaxshi, bundan bir urib oldim. Yaxshi bo'lib qoldi. 7 zakaz 4700. Normal. Soatda 9 olib ketdi уже. Zakaz olib keldim 15 minut. 706 so'm. Только 700 so'mlik zakazlar o'tadi-ku, yigitlar. Короче, уже tez ele soat. Buna 9:30 bo'ldi. Qorong'i tushib o'tadi, 9:30 dedi. Ketdik. Hozir linadan chiqib qo'ydim, kichkina ishim bor edi, o'shani bitirib olayin. 10-15 minut ishim bor-da. Tak qaysi yoqqa haydasam bu yerdan? Tak o'ng'ayda ekan. Cho'ta bugun taksistlar oz bu deyim-da Moskvada. Taksistlar yo'q-ku endi o'z-o'zgilar. Moskvada bizgilar azayib ketyapti, kundan kunga bardi Qirg'iziston ketyapti, men tushunmayman. O'sha odam azayib ketyapti. Kabuta bir menela taksi qilganday bo'ladi-ku. Bilele mağa akça gerekli deyim de bu yaşadı. İşte öyle jürem, taksitleri görmeyim de. Ne oladın işte öğrenci gittiler. Akırı jakşı olar ha. Tuğanlar. Şunu alıp geldim. 25 minut. 1000 kança deydi? 1186 saat dili 11 oldu. Lüblinski'ye alıp geldim. Короче, bir neyse ayıp vereyim mi yigitler sizlerge hazır ben. Bu Яндекс Яша вообще охренел, серьезно говоря, да? Вообще охренел. Aldım bilesingер, что поездка келгенде наместаны басканда история заказаны кирип, поездканы канча турганын билетилиң да. Азыр ошондагы алып коюптур, Яндекс Хитрожопый жигиттер. Көрбөйсүңөр. Ошону алып коюптур. Заказды албасаң, отмен кылсаң, анан история заказы киргенде тоже көрүнөт эле туугандар. Кайсыл жакка барат элең, кайсыл жерге эле көрүнөт эле. Азыр алды эле, аны алып таштаган давно эле. Короче, Яндекс Хитрожопый просто охренел туугандар. Просто монополия кылып алып, бизи эшек кылып жүрдү туугандар. Раб болуп калдык Яндекска. Мындай эркекче айткандачы, уже нерв ойноп болбой атам. Азыр мунаны билбейт элем, мен бүгүн билип калдым. Заказы келдим эле, наместан басып история заказы канча экен, канча болот экен заказ кирип көрөйүнчү десем, жок, көрүнбөйт. Уже нерв болуп атам, мен нерв түгөндө. Азыр ойлонуп калдым да, ойго бир ой келип калды туугандар. Не дейсиңер? Ошол давай шака тура айтасың дегендер лайктардан басып, комментарий жазып ушул видео бөлүшүп койгула да. Бир Матизди алып туруп туугандар, 100 миңге Матизди алып туруп
полный обклейка, Яндекс обклейкасын кылып, шашка там экран коюп, полный Яндекс эмне логотипи болсо, рекламасы болсо, бар жок ошол матизге кылып туруп, эми конечно биз мынандай камера жага албайбыз го. Ошол матизди бир 100 миң ошондой алып туруп, полный кылып туруп, бир лес кап барып туруп, пожарный, как положено, законный кылып туруп, машинаны өрттөп туруп, ошол жерде кандай минустары бар Яндексти, кандай обращение кылсак болот, полный минустарын ошол жерде сүйлөп, камерага сүйлөйбүз да, Яндекс, ты самый конченый агрегатор в этом Москве, не только в Москве, это в России, да. Короче, в мире деп туруп сүйлөп туруп, комиссияны көтөрдүң, налог төлөп атабыз, андай мындай, короче, полный минустарын ошол видеода айтып, обращение кылып койсок болот. Не дейсиңер туугандар? Ошол ойбу келип калды, эми мен деле сүйлөп коюп атам. Конечно, мен азыр матиз алып өртө албайм бир өзүм. Мага акча керек да. Эми конечно мен канча адам көрүп атат, азыр бардыгыбыз чогуу кылсак болот. Бардыгыбыз 500 миңден чогултсак бирпес эле матиз алабыз 100 миң. Просто аны кылыш керек да. Конечно мага сомнение бар. Мага рискованный, аны мен кылам да. Потому что мен Яндекс блок кылат, и еще пусть блок кылсын, жумушумду таап кетем. Ну, уже Яндекстен тойгондор, уже бардыгыбыз эле тоюп калдык Яндекстен жигиттер. Яндекс билбейм уже. Карагыла, ана акчасын көрсөтүп койсун не болот, ошондогу алып коюптур, Туугандар, аны аялды алып келдим. Эжешкана 33 минут. 1427 сом. Короче, силерге бир нерсе айтып берейинби? Ошондо саат 12 болду. 12 чейин канча иштедим, азыр көрсөтөйүн да силерге. Так, 12 чейин туугандар. Азыр мына обновить болсун да. 12 чейин туугандар, мына saat 12 oltat, 11 zakaz 8,5 ming. 12 чейин. Saat канчада баштаган биринчи заказды? Мына көргүлө да азыр. Так, биринчи заказды мына saat 5'te баштапмын да туугандар, мына 5'te. 5'te баштаган болсо, мына 12 чейин, 11,5 чейин акыркы заказ 1427 сом. Дагы бир заказ алып келдим, жигиттер, чайды ичип, курсак тойгузуп, семсекейин чыктым. Saat 1'den 49 минут өттү, 2 олтат почти. Жарым саатта. Ушинтип Яндекс мени алдайт да. Доход 2043 сом. Ушинтип Яндекс мени алдайт да, жигиттер. Так, мындай өчүрөбүз да, центр күйүп атат го, Центр күйүп атат го туугандар. 12'den keyin эми бир заказ кылдым. Потому что обед кылдык туугандар. Обед кылдык, кичине эс алдык. Ушинтип жарым саатта 2000 кылып Яндекс алдап коет да, мен анан Яндексти жакшы деп коем да мен. Saat деле 3 болуптур туугандар. Заказ алып келдим. 14 минут. Короче, мой районду коюп алдым. 973 сом, 14 минут. Жигиттер, центрде мой районду коюп алдым. Дагы бир заказ 10 минут, 813 сом. Мой район. Дагы заказ берген. Эми жакшы берип атат туугандар. Эми жакшы берип атат. Saat деле 3'ten 40 минут өттүр туугандар. Уже эшикте жарык, карагыла, как будто денде иштеп жүргөндөй. Как будто денде иштеп жүргөндөй. Туугандар. Приглашение зажигалка найдется у вас случайно? Сейчас. Спасибо огромное. Откройте дверь. Все, благодарю. Все, до свидания. Давай. Так, туугандар.
Шереметова эртеменде албайын десем активность түшүп кетти. 27 минут. 1840 сом. Билбейм, акыркы заказ окшойт по-моему. Потому что өчөткө түрбөйм. Саат 7ден 7ден дейм да. 4дөн 48 мүнөт өттү. Эле өчөткө турайын ба? Комфорт плюс мен өчөткө тура берейин бе? И пустой эле айдайын туугандар. Центр күйүп атат. Эртеменде алып алдым да ушуну саат 4:30да. 1840 сом. Нормально. Саат 4:30 болуп атат. Мына эшикте жап жарыкты. Карагыла. Кеттик центрге айдайбыз. По-моему, посмотрим. Или последний заказ, или дальше кичине иштейбиз дагы. Доходду акырында айтам туугандар. Самый главный интересный доход болсо керек. Канча иштеп бердиң шайха дегендерге акырында айтам. Опа, туугандар. Саат 5ден 43 мүнөт өттү. Ленинградкадан алып келдим, Шереметовадан пустой айдап Ленинградкадан. Берип калып, мына Шербенкиге алып келдим да 2166 сом. Шербенкиге алып келдим. Эми жигиттер по делам басып үйгө жетип алыш керек эми бир беле калып. Эми результатты айтайын, жигиттер, результат. Саат 5ден 45 мүнөт өттүр. 12ден кийин жигиттер мына 9829 сом иштеппин. 12ден кийин жигиттер. А 12ге чейин мына 12ге чейин 8000 почти 8511 заказ. 12ден кийин 8 заказ 9829 туугандар. Эми результатты туугандар өзүңөр ала бересиңер. Нормально. Короче, 18000 болуп тур да туугандар. 18000 иштеппин. Промокод менен аз жигиттер 18000. Промокод менен аз. 20дан өдө иштеш керек да промокод менен. Но bir gap бар. Бул жерде bir сөз бар. Бизге жетет. Мына не, мен тагып атам мен. Пустой эле айдайсам ба, жарым саат экен үйгө. Пустой эле айдайын ба үйгө. Жумуш ушундай болду туугандар. Чарчап болбой калдым, ушу үйгө барып уктайынчы. Бүгүн дагы ночке чыгабыз. Иш жакшы болуп атат. Нормальный иштем деген адамга иш бар жигиттер. 18000. Жетет. Мощный. Ассаламу алейкум. Жамаат. Бардыңар ийгилик. Биз барып эми секен үйгө жетип алып уктайлы. Всё. Ассаламу алейкум.